Кыргызстандын туризм департаменти быйыл 10 миллион туристти күтүүдө. Өткөн жылы өлкөгө 6,9 миллион турист келген. Быйыл Ош шаарындагы жылдагыдан көбүрөөк турист кабыл алууну пландап жатат. Ага ылайык эл аралык туристтик фестиваль дагы уюштурулмакчы. Бул багытта инфраструктураны жакшыртуу иштери башталган. Навай парктын жагында жашыл зоналар кеңейтүү долбоорлору буюрса ишке ашып баштайт. Ал эми шаарыбыздын ичиндеги кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу боюнча дагы биздин ушул Жайзет эл аралык уюм менен кызматташып ушул шаардагы туристтик бизнес өкүлдөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жакшыртуу боюнча иштер жүрүп атат. Ал эми Сулаймантоо музей комплекси былтыр жалпы 290 миң эс алуучу кабыл алса, анын 7 миңдейи алыскы чет өлкөлөрдөн келген. Сулаймантоодо туристтик потенциалды жогорулатуу боюнча 11 объектисин оңдоп түзөө керек. Ал үчүн Дүйнөлүк банктан 4 миллиард каражат бөлүнүп, учурда долбоору түзүлүп жатат. Ар бир жаран ошо туристтерди тартууга салым кошсо болот. Кандай? Өзүнүн жүрүм туруму менен, маданияты менен, жылмаюусу менен, жолду өзүнүн алып жүрүүсү менен дегендей. Мамлекет тарабынан бул биринчи кезекте мамлекеттеги стабилдүүлүк, биздин мамлекетибиздеги инфраструктуралык биздин немебиз, себеби туристтерге шарт түзүү керек, ыңгайлуу болуш керек келгенде. Ал эми биздин дагы артыкчылыгыбыз бул Улуу Жибек жолунун боюндагы байыркы шаар катары 9 жолдун тобунда турабыз, Борбордук Азияда. Анткен менен адистер бул аракеттер туристтерди тартууга аздык кылат деген пикирде. Бир канча жылдардан бери чет өлкөлүк туристтерге гид кызматын аркалап келген Айнура Сапарбаева эң эле жөнөкөй ажаткана маселеси чечилбегендигине токтолду. Ош Бишкек жолун бойлой жагымдуу шарттагы тазалык уюштурулган эмес. Туристке керектүү болгон негизги нерсени биз түзө албай атабыз да. Мисалы, эми 10 миллион туристтин келишин күтүлүүдө дегенде бул жерде статистикада таянса болот. Бирок эми чек ара кызматында алар статистиканы кантип берет мен билбейм. Бул жерде эми жалпы 10 миллион турист деп Кыргызстанга кирип чыккан адамды эле эсептеп атабы, же чет эл туристтер болуп атабы, ал белгисиз да. Эң жөнөкөй мисал айтып кетсем, Тосук чек арасында мисалы бир күндө жүздөгөн адам бул жака кирет да, эртең менен кечке чейин жумуш кылат, өзүнүн майда чүйдө продукт сатат да, кайра кирип кетет да. Ошол киши бир айдын 30 күн эмес 15 күндө кирип кетсе деле, ошол адам бир киши 15 адамдын санын берип аткан болот да. Ошондо бул 10 миллион реалдуу сан деп эсептебейм да. Кыргызстан транзиттик өлкө. Мындан улам туризм тармагын өнүктүрүүдө инфраструктура жана уюштуруу иштери маанилүү ролду ойнойт. Ошондой эле чек аралардын ачык болуусу тейлөө шарттын мыкты деңгээлде уюштуруу кажет. Кыргыз-тажик чек арасы ачылган жок, же болбосо Кыргызстанда бир өтө бир маанилүү чоң фестивалдар болуп аткан жок да. Эми болгону мүмкүн эми Кытай Кыргызстандын чек арасы ачылды, мүмкүн ошо таянып аткандыр да. Эми туристтер өзү келсе, бизде элдер айтып берет да, бизде жаратылышыбыз, тоолорубуз дагы мындай бийик, аябай жакшы туристтер тапа турган жер деп айтышат. Бирок дүйнө жүзүндө 200дөн ашык мамлекет бар, бизден да кол жерлер бар да. Туристке керектүү эмне бар? Туристке мисалы без виза режимде киргизип койдук, бул дагы кичине жардам бериши мүмкүн. Өлкөдө 50ге жакын мамлекеттик курорттук санаториялык мекемелер бар. Туризмди өнүктүрүү үчүн жеке эс алуучу жайларды иштеткендерге 25 миллион доллар өлчөмүндө жеңилдетилген кредиттерди бөлүү каралып жатат. Негизи туризм тармагына 2020 жана 2021 жылдары коронавируска байланыштуу 4,7 миллион доллардан бөлүнгөн. Үстүбүздөгү жыл болсо бюджеттен бөлүнгөн каражат 39,8 миллион долларга чейин көбөйгөнү кабарланган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.